Анжелика апасынын туулган күнүнө жол тандабас белек кылды. Ырчы Анжеликанын апасынын туулган күнү кечээ 6 августта болуп өттү. Ырчы апасын өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу куттуктап, эмне белек кылганы тууралуу сүрөттөрүн жарыялады. Сүрөттөн Анжелика апасына туулган күнүнө белек катары унаа белек кылганын көрүүгө болот. Таманыңыздан өп, болгон жакшылыгымды сиз үчүн арнай берем. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң бактылуу айымым. Мамо, туулган күнүңүз менен деп Ырчы айым өз баракчасына калтырган. Булак аргумент KG. Тажикстандык белгилүү эстрада ырчысы Бахром Гафури каза болду. Тажикстандык белгилүү ырчы Бахром Гафури 7 августта эртең менен Дүйшөмбү шаарында Рудаки проспектисинде жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда Land Cruiser жана КамАЗ унаалары кагылышкан. Ырчы Бахром Гафури алган жаракатынан улам ооруканага жетпей көз жумган. Бахром Гафури 1976 жылы 29 февралда Ленин районунун Мавлоно айылында туулган. Ал Парешон Шуди Айдил аттуу дебюттук ырын 1-курсунда Искосу институтунда окуп жүргөндө чыгарган. Булак Супер KG сайты. Курсан Асанов. Кызгылт баштыкта эмне бар экенин Атамбаевден сураш керек. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. Бул тууралуу Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Кой-Таш окуясы боюнча журналисттерге комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында соттук отурумдар мыйзамдын чегинде өтүп жатат. Мага коюлуп жаткан айыптоолор боюнча менин күнөөм жок экендиги далилденерине ишенем. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. 70 жакын күбө бар. Бирге жүргөн кызматкерлер көрсөтмө беришет. Аларды кээ бири жумуштарынан бошотулган, кээ бири иштеп жатат. Бул окуя боюнча видео далилдер бар. Жакында сот отурумунда айтылат. Акыйкаттык мен тарапта болот деп ишенем, деди Асанов. Ал эми Кой-Таш айылындагы окуяларда пайда болгон кызгылт баштыкта эмне бар экендигин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден сураш керек деген пикирди кошумчалады. Анын айтымында баштык Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Баштыкта эмне бар экендигин билбейм. Аны СОБР кызматкери алган. Андан кийин ал Кундуз Жолдубаевага берген. Андан кийин ал Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди, деди Курсан Асанов. Ал Кой-Таш окуясына туура 1 жыл болгонун жана бул убакыт көз ирмемдей өтүп кеткенин белгиледи. 2019 жылдын 7-8 август күндөрү тууралуу айтсам, анда кан төгүүнү болтурбоо үчүн күч аракетимди жумшагам. Биздин максат мурунку президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып келүү болчу. Ошондуктан өзүмө жоопкерчиликти алып, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берген. Мен кылган ишиме өкүнбөйм. Бул иш боюнча дагы жакында чындыктар ачыкка чыгат, деди Асанов. Белгилей кетсек, Курсан Асанов Ички иштер министринин орун басары кызматынан Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жөө менен алынган. Соттук териштирөө 2020 жылдын 14 февралында башталган. Асанов өзү 2019 жылдын 27 августунан бери үй камагында жана коюлган айыптардын бардыгы негизсиз экенин айтып келет. Булак Назар Ньюс KG. Борончу Кудайбергенов кайрат айтып, жакшы адам эле дегендерди окуп кубандым. Жакынкы күндөрү белгилүү куудул Борончу Кудайбергенов каза болуптур деген кыңыр кепти көпчүлүгүбүз эле уксак керек. Кийин бул маалыматтын жалган экендиги айтылган. Супер KG порталы куудул менен байланышып, жашоосундагы акыркы жаңылыктары тууралуу маектешти. Саламатсызбы? Алгач эле айтсаңыз, белгилүү куудулдун көзү өтүп кетиптир деген маалыматты укканда кандай абалда болдуңуз? Бул кабарды өзүм Курманайт күнү үй бүлө менен олтуруп чогуу уктук. Мындай кабар мага жараткан тарабынан жалган жашоодо эмне кылдың деген суроо бергендей, эскертүү берип жаткандай башкача сезимде болдум. Өзү бул вирус деле биз үчүн чоң эскертүү болду. Адамга өлүм бар экенин. Ошондой эле ден соолуктун баркын билүү, күнүмдүк байлык, бийлик, дүйнө деген убактылуу нерсе экенин далилдеди. Шариатта айтылгандай, адам күнүнө оокат деп чуркап жүргөн жакшы нерсеңден ооруну жиберип алыстаттым дагы өзүмө чукулдаттым деп жараткан айткан экен. Муну менен айтайын дегеним, адамдын алсыз экендиги, ага байлык, жаштык дагы жардам бере албасын көрсөттү. Ошонун өзү эле баарыбызга сабак болду. Ал эми жогорудагы маалыматты таратты деген Марлен Жолдубаев аттуу бала менен сүйлөштүм. Анын атынан баракча ачып жазып коюшуптур. Ал өзү биздин Кыргыз өлкөсүнүн курама командасында футболчу жигит экен. Ал мага чалып кечирим сурады.
Көбүнчө интернет колдонуучулар бул жаңылыкка ишенип ыйлап, айрымдары Куран дагы окушканын айтып жатышты. Мындай реакцияны кандай кабыл алдыңыз? Баягы сиз айткандай кайрат айтып, жакшы адам эле деп бейиштен орун тилеп аткандарын окуп алып, бир чети кубандым. Жакшы тилектери үчүн аларга рахмат, мага жакты. Ал эми бул нерсе баягы намаз окубаган адамга каттуу тийиши мүмкүн. Мен туура эле кабыл алдым. Кээде тойго барганда келеме, Куран окуп коелу десең чочуп кетишет, не бирөө өлдү беле деп. Бирок түпкү мааниси жакшы дегеним. Мен бул нерсени өзүм өлгөндөн кийин мага ушундай сөздөр айтылат экен да дегендей кабыл алдым. Адам өлүм алдында эмнени жакшы көрсө, ошол эсине келет экен. Келме болсо ошол мээсинде тура берет. Дүйнө, байлык жана башка эмне болсо, жанагы компьютердин ичинде деле эмнени киргизсең, аны күйгүзгөндө ошол нерсе чыгат да. Ошондуктан мээдеги флешкага жакшы нерселерди сакташ керек. Буга чейин депутаттыкка барам деп калчу элеңиз. Быйыл эмнегедир тынчсыз. Элдин баарына түшкөн сунуш сизге кантип түшпөсүн? Партиялардан сунуш түшүп жатат, бирок кайсы партия экенин азыр айтпай турайын. Шайлоодон кийин айтам. Мен шайлоого өзүм барбайм, анткени өзүм ишенген, таза, мекенчил досум бар. Эгер ал шайлоого барам десе, колдоо көрсөтөт элем. Учурда эмне иштер менен алек болуп жүрөсүз? Алдыдагы пландарыңыз кандай? Өзүм чыгармачылык менен алекмин. Учурда шайлоого карата саясий тамашалуу роликтерди даярдап жатам. Андан тышкары, ислам жаатында дагы адамдардын жакында эле пандемияга байланыштуу боорукерлигин, кайрымдуулугун, адамгерчилик менен жардам берген адамдар же баалуулуктар тууралуу чакан роликтерди тартып баштадым. Кудул кесиптештериңизден бирөөсүн шайлоого чыгаралы деген ой жокпу? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кесиптешибиз Рахман Разыков агайыбыз барганы жатат. Ал эми башка куудулдар боюнча уга элекмин. Эгер Рахман агай барып кала турган болсо, эми ал өзү деле билип калса керек саясатка кандай жөндөмү бар экенин. Чыгармаларынан деле билип жүрүшөт да. Негизи куудулдар чындыкты күлкү менен жеткирет. Ар бир тамашанын артында бир чоң чындык жатат. Андай элге күлкү катары жеткиребиз деген менен чындап түшүнгөн, киши ыйлай турган маселелер айтылат. Ошондуктан көрүүчүлөр бизде сен артистсиң, клоунсуң, маскарапоссуң деп жеңил-желпи карабашы керек. Саламаттыгыңыз тууралуу айта кетсеңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолук абдан жакшы. Элге тийген илдет бизге да тийди дегендей. Мен да оорудум. Көпчүлүгүбүз жеңил түрү менен оорудук дегендей. Мен да жыт, даам сезбей, алсырап кыйналдым. Ушул нерсе жок болсо дагы жашоо кызыксыз болуп калат экен. Жесең кагаз жегендей болуп. Ошол учурда Орусиядагы досума чалып, пандемия деген мага да келди окшойт. Индустар жыттанбай калды десем, сен Кытай жыттап көрбөйсүңбү, дейт. Тынар Курбаналиевдин абалын сурап жаткандырсыз. Ал жакшы болуп калды, айыкты буйруса. Мен бир досума тамашалап атпаймынбы? 4-5 күн болуп кетти. Мен өлсөм топурак деле салмак эмес окшойсуң десем, 40-ыңа деле бармак эмес экенмин. Меники простой телефонда, уккан жокмун дейт. Анын сыңары, кимде интернет жок болсо, ошол адам жаңылык деле укпай калат экен. Маегиңизге рахмат, ийгиликтер болсун. Сиздерге дагы рахмат, эч ким оорубасын. Жогорудагы маалыматтар Супер КЖ сайтынан алынды. Хабиб Нурмагомедов кийинки беттешине Өзбекстандын герби түшүрүлгөн футболка кийип алып машыгууда. UFC уюмунун чемпиону орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов кийинки беттешине коңшу Өзбекстандын герби түшүрүлгөн футболка кийип алып машыгып жаткан сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Суроолор ар дайым көп болот. Эң негизгиси жоопту беттешке 80 күн калганда өзүң билесиң деп жазган мушкер. Хабиб Нурмагомедов кийинки беттешин UFC уюмунун жеңил салмактагы убактылуу чемпиону америкалык мушкер Джастин Геджиге каршы өткөрөт. Эки мушкердин беттеши 24 октябрда өтөрү белгилүү болгон. Булак Супер КЖ. Уулунун өлүмүн укпай кетти. Жумгалдагы кесиптик лицейдин директору Сатыбаев каза болду. Жумгал районунда Арманбек Өмүралиев атындагы номер 26 кесиптик окуу жайдын директору Шаршембек Сатыбаев пневмониядан улам көз жумду. Ал буга чейин райондук аймактык ооруканада дарыланып жаткан. 31 июлда абалы оорлошкондуктан жакындары 1 августта Бишкек шаарына алып жөнөшкөн. Бирок шаарга жетпей, Кочкор районунда каза болгон. Ага чейин 29 июлда улуу баласы пневмониядан кайтыш болгон. Бул кабар Шаршембек Сатыбаевга айтылган эмес. Тактап айтканда, мугалим баласынын каза болгонун укпай кеткен.
Кесиптештеринин айтымында ал учурда маркум оор абалда болчу. Шаршембек Сатыбаев 1954 жылы 16 сентябрда Жумгал районунун Байзак айылында туулган. 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине кирип, 1986 жылы аяктаган. Эмгек жолунда бир нече сыйлыктарга ээ болгон. 2002 жылдын ушул мезгилине чейин номер 26 кесиптик лицейдин директору болуп эмгектенип келе жаткан. Анын артында 2 кыз, 1 уулу калды. Кесиптештери Шаршембек Сатыбаевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Булак турмуш кежи.